Бүткүл аламдардын жаратуучусу мээримдүү ырайымдуу Аллахка чексиз мактоолорду айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салаваттарды жолдоо менен бүгүнкү сүйлөшүүгө, бүгүнкү сиздер менен бир маектешип кетүүгө уруксат бересиздер. Биз лекция окуп, сиздерди үйрөткөнү же бир башка нерсе кылганы келген жокпуз. Биз сиздерге пикир жаратканы келдик. Мына мисалы, бул кесипти алууда өзүңүздөрдүн максатыңыздар бар да. Туурабы? Кесипти алууда максат эмне? Кандай дейсиздер? Ар бир адамдын максаты болот да. Кесипти алууда максат негизги менин оюмча бул мындай нерсе бар да. Нан таап жеш үчүн кесип алып атасыңар да. Туурабы? Мына университетте 5 жыл окусаңар, мектепте 11 жыл окудуңар, 16 жыл нан таап жеш үчүн аракет кылып атасыздар. Туурабы? Негизги эле максат. Эми ким бактылуу болушту каалайт? Барбы араңыздарда бактылуу болушту каалагандар? Барбы? Бактылуу болуш үчүн канча окудуңуздар? Окугандар барбы бактылуу болушка окугандар? Демек, мына мисалы кесип алыш үчүн окуп атасыңар 16 жыл. Бактылуу кесип ээси болушту кааладыңар. Эми бактылуу болушту окугандан кийин бактылуу болушту каалагандар жок экен да. Кааласа окуйт элек го. Мен кантип бактылуу болом? Бактылуулук деген эмне? Бактылуулук каякта? Мен жердин бетине эмне үчүн келип калдым? Каяктан келдим, каякка барам? Жердин бетинде мен аткара турган милдет эмне? Же ушул кесипке ээ болуп, пенсияга чейин иштеп, өмүрүмдү тамак ашка коротуп, кийимге коротуп, мүлккө, машинага, үй салганга коротуп, анан өмүр бүткөндө бул жердин бетинен кетип калыш үчүн келдимби деп ойлодуңарбы? Эмнеге келдик? Жердин бетине эмне үчүн келдик? Кандай дейсиздер? Эптеп өлгөнгө чейин нан таап жашап туруш үчүн келдикпи? Же бирөөдөн кыйын болуш үчүн келдикпи? Эмеси бар? Жок, бактылуу болбой атат. Мына жакында университетти бүтүп бүтпөй үйлөнүп турмушка чыгам дейсиңер. Эмне үчүн үйлөнүп, эмне үчүн турмушка чыгат? Эмне максат? Мына ошол максаты жок болгондуктан жанакындай көчөдөн бир кызды эмне кылды? Колутун кайрып баштага сала качты. Адамдын малдан айырмалап турган 5 асыл бермек бар. Кавхар. Ошонун бирөө эмне? Адам кылып аткан ишин максаттуу түрдө кылат. Эгер максатсыз кыла турган болсо, ал өзүнүн эрки менен мына жан-жаныбарлар эмне кылып аткан болсо максатсыз кылат да. Койду семиртип алсаң деле жеп семире берет. Ал билбей атат да, ушул адам келип мени алдап семирткен ата, семирсем союп коет деген нерсе жок. Адам ар бир кылган ишин максаттуу кылыш керек. Эгер максатсыз иш кылып калган болсо, өз эрки менен жан-жаныбарлардын деңгээлине түшүп алган болот. Качан биз эмне үчүн үйлөнүп атабыз, эмне үчүн турмушка чыгып атабыз? Эмне үчүн балалуу болобуз? Турмушка чыкканда менин милдетим эмне, укугум эмне? Үйлөнгөндө менин укугум эмне, менин милдетим эмне дегенди биле албасак, ал биздин жашообуз малдын жашоосунан айырмасы жок болуп калат. Мына карап көрсөңүздөр, жеп ичип, уктап туруп, артынан тукум калтырып коюп, курт кумурсканда колунан келет. Ошолордун жашоосу да ошондой. Жеп ичип, уктап туруп, артынан тукум калтырып атат. А биз эмнебизден айырмаланабыз? Мына карап көрсөңүздөр, канча дүйнөдө академиктер бар, профессорлор бар, ушундай аппараттарды ойлоп чыгып атат, жерде туруп, Марстагы аппараттарды башкарып атат. Бирок 3-акылды бербей койгондуктан алар Аллахты тааныбай атат.